өз тармагындагы мыкты инсандарды чакырып, сонун подкастты сиздердин назарыңыздарга тартуулап келүүдөбүз. Аксакалдардын, апалардын мындай тарбиясында, энелердин тарбиясында чоңойгон кичинекей айылдын кызымын. Башында эле айтып калдыңыз, билим алып, азыркы учурга чейин билим алып жатам деп. Ошол аялдар маселеси боюнча иштеп жатсам деле мына президенттин аябай сонун жарлыгы чыгып, менин жумушуму мындай күчөттү да. Бир аял коомдо чечим кабыл ала баштаса, ал өзүн өзгөртөт. Ал эми бир нече көптөгөн аялдар келе турган болсо, бул коомду өзгөртүүгө жеңил болот экен да. Бүгүнкү деңгээлге жетүүдө эң негизги нерселер эмнелер болду деп эсептейсиз? Анан ошол эми ортосунда баратабыз бүгүнкү күндө ошол чоң амбициялуу пландын. Алардын окугу, жалпы эле алардын ар тараптан өнүгүүсү үчүн иш-аракеттер кантип, эмнеден улам башталды эле? Баардык нерсени мындай убактысы менен келтирип койсо болот экен, бирок убакыт эч убакта кайтпайт экен да. Бул ушул саат жүрө берет экен, алдыга гана чуркай берет экен да. Ушул жерде энелердин, аялдардын ордун дагы белгилеп кетсеңиз. Улуту же дагы башка жынысы же дагы баягы социалдык статусу боюнча башкача бир белгилерди пайдаланбаш керек да. Баягы өзүбүзчө жасап өткөргөн баягы тренингтериңизди кантип даярдайсыз? Коомдо болуп аткан бир иш-чаралардын алкагында ал инклюзивдүү болуп калышы мүмкүн да. Феминизм деген түшүнүктү өзүңүз билесиз, буга чейин аябай көп ушул түшүнүктөрдү ар кандай кабылдоолор болуп келген да. Жергиликтүү деңгээлде чечим кабыл алып аткан мезгилде аялдардын үнү керек, себеби алар дагы өзүнүн муктаждыгын айтат. Лидер деген сөздү ар ким өзүнүн деңгээлинде же өзүнүн түшүнүгүндө түшүнүп келет экен да. Анан лидер айым деген бул ким? Лидер айым деген бул үй бүлөсүн кошо бага алган, үй бүлөсүнө тартип, билим, тарбия бере алган айым. Биз ушул көп темалардын алкагында сүйлөшүп атканда дагы бир суроо болот да. Менин ал жерде катышуум, салымым аябай көп болду. Бирок алардын сапаттары, аларга тиешелүү болгон сапаттар ошол мезгилде бүгүнкү күндө жооп бербейт. Сыртка чыкканда биз ушул өзүбүздү кандай таанып келебиз жана мисалы Кыргызстан дегенде кандай билишет? Социальный сплоченность, социалдык жактан мындай биримдик күчтүү экенин биз дайым даңазалап айтып келебиз да. Көптөгөн кыз келиндерге анда эмесе сизден мотивация болсун, Жардам керек болот, колдоо керек болуп калат да. Бирок ошол нерсеге карабастан эмнени кыялданып, эмнени эңсеп атсак ошо менен күрөшүш керек да. Ошон үчүн баарыңарды чакырат элем. Жашоо бул тынымсыз күрөш. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сонун подкасттын кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен Гүлжан Ажиматова алып барам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ар дайымкы сонун подкасттын кызыктуу жана ошондой эле ар бириңиздер үчүн пайдалуу боло турган өз тармагындагы мыкты инсандарды чакырып, сонун подкастты сиздердин назарыңыздарга тартуулап келүүдөбүз. Бүгүн дагы биз сиздер үчүн эң кызыктуу жана эң башкысы өзүнүн бай тажрыйбасына ээ болгон аялдар дегенде, кыз келиндер дегенде, деги эле укук жаатында бир топ иштерди эбегейсиз зор эмгекти жаратып келе жаткан кызыктуу жана ошондой эле эң бир баалуу биздин коногубузду чакырып алганбыз. Анда эмесе назар салыңыздар, бүгүнкү сонун подкастты баштайбыз. Ал эми сонун подкасттын бүгүнкү коногу ким деп турсаңыздар, сонун подкасттын бүгүнкү чыгарылышында биз деги эле аялдар темасында, кыз келиндер темасында жана ошондой эле укук темасында ушул жана бир топ кызыктуу маселелердин айланасында сүйлөшмөкчүбүз. Жарандык активист, жергиликтүү кеңештин депутаты, демилгелүү ишкер айымдар коомдук фондунун төрайымы биздин бүгүнкү ардактуу коногубуз Абаскан Ормонова эжекебиз. Абаскан эже, саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Биздин студиябызга куш келдиңиз. Мен жогоруда айтып кеттим, чындап эле ушул сонун подкастты баштаганда биздин көрүүчүлөрүбүзгө ушул өзүнүн бай тажрыйбасына ээ болуп, өзүнүн ушул басып өткөн жолундагы кеп кеңештери менен баарлашып жана ошондой эле өлкөбүздөгү болуп аткан маселелерге кайдыгер карабай жана түрдүү ушул көйгөйлөрдүн, маселелердин арасында сүйлөшөлү деп биз ар дайым конокторубузду чакырып келебиз да. Бүгүн мен ойлойм сиз менен ачык, айкын жана ошондой эле биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн эң керектүү болгон маалыматтар менен бөлүшүп, сиз менен баарлашабыз деп. Биринчиден келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдирейли. Анда эмесе сонун подкастты баштаганда эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө ушул келген коногубуз адаттагыдай өзү тууралуу айтып берет да. Келиңиз анда кай жердин кызы болосуз? Алгач өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен Абаскан Ормонова Чинбердиевна. Мен ушул Ош областындагы Кара Суу районунун Жоош айыл аймагында Кызыл Сарай деген айылдын кызымын.
Мен ошол жерден мектепти бүткөнмүн Кызыл Кошчу деген айылдан. Андан кийин ошол жогорку билимди негизинен Бишкек шаарынан алдым. 2 жогорку билимге ээ болдум. Андан кийин дагы окуп жүрөм, бүгүн дагы окуп жүрөм. Негизинен эле ошол айылда кичинекей, биздин айыл аябай кичинекей, азыр деле салыштырмалуу кичинекей мындай караганда. Бирок аябай кызыктуу, эл ынтымактуу, мындай аксакалдардын, апалардын мындай тарбиясында, энелердин тарбиясында чоңойгон кичинекей айылдын кызымын. Эми азыр көз караштар бир аз башкачараак мындай өзгөрдү андан кийин, ошол убакыттан жаш мезгилден, кичинекей мезгилден, себеби бара бара билим алып, дүйнө кыдырып, эл көрүп, жер көрүп, негизинен эле ошол ар бир аял, ар бир кыз мындай турмушта өзүнүн жашоосунда өзүнүн табуусуна, мындай эркин жүрүүсүнө, анан коопсуз чөйрөдө жашоосуна деген багыттар менин жашоомо кирип калды да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен башкача абасканмын. Эми ал кичинекей мезгилдеги бөлөкчө болушу аябай салыштырганга мындай окшоштук жактары дагы бар, бирок аябай мындай жаңыланып кирген түшүнүктөр бар да. Аябай сонун. Башында эле айтып калдыңыз, билим алып, азыркы учурга чейин билим алып жатам деп. Канча билимге ээ болдуңуз? Анан азыр кайсы жаатта билим алып атасыз? Негизинен эле мен мектепти бүткөндөн кийин биринчи жанагы прикладдык математика деген Кыргыз мамлекеттик университетин аяктадым. Андан кийин эле кайра ушул Кыргыз улуттук университетинде мен финансы кредит бөлүгүн бүттүм. Андан кийин ошол мезгилдерде аябай жаңыдан мындай 95-96 жылдары негизинен мындай бизнес чөйрөсү Кыргызстанда кеңири мындай тарай баштаган болгон мезгилде мен атайын 2 жылдык ушундай окууну бүтүп калдым. Бул бизнес и менеджмент деп, ошол бизнес жана башкаруу системасын түшүнүү боюнча ал дагы өзүнчө бир дипломго жарайт. Андан кийин мен президенттин астындагы академияны, жер өтүү жана башкаруу боюнча академиянын политологияны бүттүм. Ушул билимдер менен бүгүнкү күндө мындай менин жашоомо бир өзгөрүүлөр кирип жатат. Анан акыркы мезгилдерде ушул негизинен эле аялдар чөйрөсүндө иштеп атсам деле, ошол аялдар маселеси боюнча иштеп жатсам деле, мына президенттин аябай сонун жарлыгы чыгып, менин жумушуму мындай күчөттү да. Бул деген ошол аялдардын лидерлигин колдоо, ушул президенттин жарлыгы менен чыккан аябай сонун программа мага дагы аябай даңгыр жолду ачып берди. Анан мен ушул азыр мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген лидер айымдар менен, келечекте ушул кызматка тартыла турган айымдар менен, ошондой эле ар кандай бизнес чөйрөсүндөгү ушундай лидер айымдар менен иштеп атып, өзүмө бир мындай кандай десем, турмуштагы өзүмдүн жашоомо да өзгөрүү киргизди дагы. Ойлоп атам да, өзүм ошого ишенип да калдым ушул багытта иштеп атып. Эгерде бир аял коомдо чечим кабыл ала баштаса, ал өзүн өзгөртөт. Ал эми бир нече көптөгөн аялдар келе турган болсо, бул коомду өзгөртүүгө жеңил болот экен да. Ошол себептен ушул аялдардын тилектештиги, аялдардын лидерлиги, аялдардын коомдогу орду, негизинен эле ошол коомго келгенде аялдар өзүнүн мындай лидерлик сапаттарын кантип пайдаланып иштеп кетет деген чөйрө менин жашоомду да толук өзгөртүп кетти да. Ошон үчүн менин билимдерим дайым мени коштоп келет. Мен ойлой берчүмүн, ушул прикладдык математиканы бүттүм, анан бул турмушта пайдаланбай калат окшойм деп, себеби ал кесип боюнча азыраак эле иштеп калгам да. Бирок ушул эми баягы дүйнөлүк травма деп коебуз, 20-жылдагы ушул пандемия мезгилинде менин ошол билимим мага кайра мындай аябай керек болду. Өзүңүзгө жардамга келди. Ошол кайра ошону эстеп, кайра ошол аркылуу мына жаңы технологияларга кайра эле ошол программа тили, программалоо ошол кайра керек экендиги мени аябай кайра байытты да. Аябай жакшы. Абаскан айым, сизди көп тармактардан көрүп калабыз да. Анан ушул сонун баарлашуунун башында дагы айтып кеттиңиз. Кичинекей кездеги Абаскан башка болсо, азыр такыр башкача Абаскан деп. Бирок ушу сиз белгилеп кеткен бүгүнкү деңгээлге жетүүдө эң негизги нерселер эмнелер болду деп эсептейсиз? Аябай көп баскычтан өттүм чындыгында. Себеби менин билим алуума мага аябай чет өлкөдөн алган тажрыйбам мага аябай көп жардам берди. Ушул Малайзия мамлекети, Европа мамлекеттери, Америка, ошондой эле ар кандай платформаларга барганда мен ошол
айымдардын өзүнүн жашоосундагы өзгөрүүнү өздөрү алып келгендиги жана ошондой эле ошол коомдо мисалы үйдө эле олтурам, мисалы үй бүлөдөгү баардык мындай жумуштардын баарын аткарам, ошо бала төрөп бала чоңойтуп, үй бүлөдөгү ошо ынтымакты кармап турган дагы маанилүү, бирок ошол эле мезгилде аялдын мындай коомдун өнүгүүсүнө өзүнүн көз карашы менен ой жүгүртүүсүн акыл эсин кийирип туруш керек, бул дагы маанилүү деген мен аябай чоң ошол эл аралык мындай лидер айымдардан угуп калгандан кийин мен дагы ошол биринчи ошону алдым да өзүмө. Анан эми менде ушул башкача болуп мындай коомдо өзүмдүн калып таанышыма негизинен ошол жаңы билимдер, анан мындай эң чоң байлык мен үчүн бүгүнкү күндө убакыт да. Себеби баардык нерсени мындай убактысы менен келтирип койсо болот экен, бирок убакыт эч убакта кайтпайт экен да. Бул ушул саат жүрө берет экен, алдыга гана чуркай берет экен да. Ошон үчүн мен ошол убакытты туура пайдалануу, ошол 24 сааттын канча убактысы өзүмө багытталат, канча убактысы үй бүлөмө багытталат, канча убактысы тууган урукка, эми 8 саат жумушта дайыма, анан эс алуу качан болот, анан дайыма баягы билим алып туруу бул ошол коомдун адамы болуп туруу дегенди түшүндүрөт да. Ошон үчүн мен ошол сааттарды туура бөлүштүргөнгө, ошол убакытты туура пайдаланууга, анан ал менин пайдама эле иштебестен менин жумушума, менин үй бүлөмө кошо иштеш керек дегенди үйрөндүм. Бул ошол менин жашоомдун өзгөрүүсүндөгү экинчи бир жаңы мындай билим деп айтсам дагы болот да. Анан дагы бир мен үчүн бул күч, аябай чоң күч болуп эсептелет. Бул мен аялдардын арасында тилектештикти түзгөнгө мындай аябай аракет жасап келем азыр деле. Анан ошону түзө да алдым. Мындай алгачкы баскычтары бар да бүгүнкү күндө. Анан ошол айымдар менен тилектеш болуу бул аялдар үчүн чоң күч экени, зор күч. Жана анын турмушун, жашоосун, билимин, байлыгын, туруктуу өнүгүүсүнө дагы аябай чоң жардам берет экен. Ошол себептен бул мен үчүн дагы бир эң жакшы кошумча билим деп койсом болот да. Себеби бул менин жашоомдогу чоң капитал деп койсом дагы болот. Себеби аялдардын тилектештик платформасы аркылуу мындай жетишкен ийгиликтерим аябай көп да чындыгында. Мага ошол жагат, мына ушуларды өзүмдүн жашоомдо пайдаланып келе жатам. Аябай жакшы. Биз байма бай эле көрүп калабыз ушу сиздер тарабынан аткарылган жумуштарды, мисалы аялдар өзгөртүүнү алып келет, бир топ ураандын астында иш алып барып келесиздер. Ушул кыз келиндердин, аялдардын өзүңүз белгилеп кеткен тилектештиги, алардын өсүп өнүгүүсү, алардын окугу, жалпы эле алардын ар тараптан өнүгүүсү үчүн иш аракеттер кантип, эмнеден улам башталды эле? Аябай бир жагынан кызыктуу, бир жагынан татаал экен. Чындыгында эле айтып да калышат да ушул мындай кандайдыр бир демилгелерди көтөрүп чыгып, анан ошону мамлекеттин деңгээлинде уюштуруп, анан аны өткөрүп, анан бүткөндөн кийин ар биринин оюн сурап, эмне ага өзгөртүү алып келди дештин өзү кыйын чындыгында. Башында ойлоно берет болушубуз керек, мынтип баарын чогултабыз, анан бир сүйлөшөбүз депчи. Бирок ошондой бир ачык талкууларга чыккан мезгилде же кандайдыр бир демилгелер сунуштаганда ага мындай карама каршы ойлор деле пайда болот. Бул аябай жакшы. Себеби баардык жерде эле мындай сын пикири жок эле баардыгы мындай бирдей тегиз болуп калбайт да. Бирок менин практикамда мен аябай бир жакшы мындай методдорду десем деле болот, мындай пайдаланып көрдүм. Бул деген биринчиден ошондой баарлашууда чакырган мезгилде баягы коопсуз, инклюзивдүү чөйрөнү түзүш керек. Ошол тажрыйба бар бизде бүгүнкү күндө. Себеби баардыгы ачык айкын, өз каалоо тилектери менен жана ошондой эле эгерде бир өзүнүн амбициялуу пландарын айта турган болсо, анын үстүндө мындай күлбөстөн, мүмкүн ошону жакшы боло турган болсо аны колдогонго жеткириш үчүн аябай көп деңгээлде иштеш керек да. Бир өткөрүлгөн чоң жыйын үчүн алдын ала даярдык аябай көп убакыт жейт. Ал 1-2 күндө эле өтүп кетет да. Бирок анан бүткөндөн кийин кайра дагы аны мындай анализдеп, талдап чыгышыбыз керек. Ошон үчүн жанагы бүгүнкү күндө эми мен жетектеп турган ушул демилгели ишкер аялдар фондун карасак, аябай көп тармактуу болуп калдык да. Мурун болсо мисалы аялдар жана кыздардын кандайдыр бир деңгээлде муктаждыктарын чечели, кандайдыр бир маселелер боло турган болсо, ошол маселелерди мындай толук кандуу жое албасак дагы ошолор менен биргеликте баарлашып, алардын ой пикирлерин угалы деп. Ал эми бүгүнкү күндө ушундай көп тармактуу болуп өнүгүп чыктык. Бүгүнкү күндө ошол
аялдардын укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү боюнча, шарттары боюнча сөз кыла турган болсок, жана ошондой эле жана лидерликти көтөрүп алып чыга туруп, ошол эле мезгилде баардык аялдардын ортосунда тилектештикти дагы кошо алып барыш керек болуп жатат да. И аялдар эми ар кандай чөйрөдө иштешет бүгүнкү күндө. Ошол саламаттык сактоо, билим берүү тармагында, бизнес чөйрөсүндө, саясатта жүрүшөт да. Азыр аябай көп мындай тынчтыкты коргогон, мына ушул тынчтыкта үндөгөн жана ошондой эле адамдар менен бирге мындай сүйлөшө алган медиаторлордун мындай катмары менен да иштеп баратабыз да. Мына кошуна мамлекеттер менен демек мына ушул мезгилдерде ушундай кандай чөйрөдө иштегенине карабастан ошол айымдардын мындай тилектештигин бирге мындай баарына тегиз тие турган, эч ким мисалы артта калбаш керек, жана кимдир бирөөнүн ой пикирлерин дагы ортого салыш керек, көпчүлүк менен биргеликте олтуруп алып баардыгы менен сүйлөшүш керек деген баардык тармакта баратабыз да. Анан арасында ошол бизнес чөйрөсүндө иштеген деле айымдар бар. Анан баардыгы эле бүгүнкү күндө мисалы каражаты бар болсо деле бизнесте мындай ийгиликтүү болуп кетиши мындай гарантия эмес да. Ошол себептен алар менен дагы ушул чөйрөгө тартылып, ошон үчүн ушул уюмда бүгүнкү күндө аябай өз маселесин, өзү мындай иштеп аткан маселени мындай аягына чейин түшүнгөн адистер тарбияланып келатат да. Бул дагы мени аябай кубандырат. Биз мындай ушул пандемия мезгилинде башталганда айымдарга дайыма кошумча жаңы билим керек болот, жаңы көндүмдөр керек болот. Мына өзүбүз жаңы мына ушул жаңы технологияларды пайдаланууга өтүп аткан мезгилдерде да биз ошондой бир амбициялык план коюп атабыз да, что бүгүнкү күндө жаш кыздарды аябай билимге тартып, мына ошолорду мындай өзүнүн жашоосунда өзүн мындай бага турган, эптей ала турган, коомго мындай пайдалуу боло турган жарандарды тарбиялайлы депчи. Анан ошол эми ортосунда баратабыз бүгүнкү күндө ошол чоң амбициялуу пландын. Бул дагы бир кайсы бир убактан кийин өзүнүн бир жакшы натыйжаларын берет да. Аябай жакшы. Алыскан айым жана жогоруда айттыңыз да, медиаторлор депчи. Эми айрыкча биз Ош шаарынын жашоочулары бул маселени өтө башкача көз карашта карап келебиз. Сиз өзүңүз дагы кайдыгер эмес, жарандык активист катары дагы ушул буга чейинки болуп өткөн окуяларды эске алуу менен ушул жерде энелердин, аялдардын ордун дагы белгилеп кетсеңиз. Анткени сиз өзүңүз дагы ушул жаатта күрөшүп жүргөн, алдын алуу иш-чараларына катышып жүргөн жаран катары, ушундай активист айым катары дагы билебиз да сиздичи. Бүгүн негизинен эле ушул жанагы тынчтык, коопсуздук мындай чөйрөдө мындай аялдардын, энелердин, кыздардын абалдары бир аз мындай социалдык жактан мындай муктажы көбүрөөк болуп калат да. Себеби кандайдыр бир коркунуч боло турган болсо, кандайдыр бир жанжалдар чыга турган болсо, алсыз адамдарды мисалы да, же кичинекей бала менен олтурган, же боюнда бар аялды, же бир топ болуп мындай куракка чыгып калган аялдарга мисалы жардам башкачараак жүргүзүлүш керек да. Анан эми негизинен эле ушул мисалы чыр-чатактарды канча башыбыздан өткөрсөк деле, мына ошондой иштерди дайыма мындай ошол мезгилде аябай баягы биргелешип, ар кандай кызматтагы мындай адамдар менен жумуш жүргүзүлөт. Бирок акыркы мына ушул 4-5 жыл деп койсом болот. Мына ушулдан кийин ошол аялдар үчүн коопсуздук чөйрөнү түзүүдө аялдардын ролу өзүнчө белгиленип жатат да. Себеби биз ушул чыр-чатак болуп калышы мүмкүн же болот экен деп күтүп отурбастан, ал чыр-чатак мындай жаңжал же ушундай коопсуз чөйрөлөр ар түрдүү болот экен да. Бул жаратылыш кырсыктарынан, табигый кырсыктардан деле адамдар жаба чегип калат. Дагы башка бир көрүнүштөрдөн, чек ара маселеси боюнча болгон жерлерден. Демек мына ушул жерлерде ошол тынчтыкты ар бир адам өзүнүн ичинде алып жүрүш керек да. Тынчтык дегенде жөн эле болбойт экен да. Бул деген түшүнүгү кеңири болуш керек. Бирөөнүн мисалы ошол мейкиндигине кол салбаш керек, же ошол адамды баягындай кемсинтип сүйлөбөш керек. Ошол адамдарга мисалы улуту же дагы башка жынысы же дагы баягы социалдык статусу боюнча башкача бир белгилерди пайдаланбаш керек да. Тынчтыктын мындай элементтери адамдын өзүндө жашаш керек да. Ошон үчүн ошол медиаторлор ошого даяр болуш керек. Мына акыркы жолу бизде бир жакшы окутуулар өткөрүлүп атат. Акыркы мына 3 жылдан бери эле бул деген Кыргызстан менен мына Өзбекстандын ортосунда биз жакында эле ушул тынчтыкты коргой турган, ошол эгерде чыр-чатак боло турган болсо ошону мындай туура түшүрүп чече ала турган конфликтологдор бүгүнкү бизде Ош мамлекеттик университетинде даярдалып жатыптыр. Аларды биз атайын Андижанга алып бардык жана Андижандын өкүлдөрү бул жака келишет жакында. Ошол тынчтыкты алып жүрө турган жаштардын арасында, жаш кыздардын, балдардын, студенттердин арасында тарбияланып жатат да. Себеби алар
чыр-чатак болуп кеткен деле иштебестен ага чейин болтурбоо үчүн да, себеби кийин көп чыгым кетип калбаш үчүн алдын ала жасала турган иштерди жасаш керек да. Ошон үчүн эки элдин, эки мамлекеттин, эки улуттун десек деле, бир нече улуттардын адамдардын ортосунда эгерде ошо тынчтыкты алып жүрүүчүлөр көбүрөөк боло турган болсо, анда биз чыр-чатак болбойт деген бир мындай ишенимге, кепилдикке келе алабыз да. Анан бул ушул тынчтык болмой сайын өлүгү болбойт, биз аны баарыбыз билебиз да. Ошон үчүн аны жайылтыш керек болуп атат баттыраак адамдарга. Баардык адамдар түшүнүш керек да, кандай чыр-чатак болсо, үй бүлөнүн ичинде болобу, ошол биз жашап аткан айылда болуп атабы, же дагы ушундай чоңураак деңгээлде болуп калып аткан болсо дагы, ошону болтурбош үчүн алдында иш чаралардын баары өткөрүлүш керек да. Ошол мамлекет тарабынан да өткөрүлүш керек, жарандык ар бир жаран өзү ошого кызыгып катышыш керек. Себеби андан тарткан чыгымды дайыма туура түшүндүрүш керек да. Бул кайра ордуна келтириш мүмкүн да эмес болуп калат да. Анан мага эң жакшы жаккан мындай жактары болуп атат. Ушул тынчтыкты алып жүрүүчү адамдар бүгүнкү күндө экономика чөйрөсүндө, негизинен бизнес чөйрөсүндө бул кандай да. Бул деле мисалы кандайдыр бир деңгээлде мындай өзүнчө бир түшүнбөстүк алып барып калышы мүмкүн. Ошол себептен ошол медиаторлор бүгүнкү күндө ушул бизнес чөйрөсүндө болтурбош үчүн аябай сунун кеп кеңештер менен иштеп жатышат да. Аябай жакшы. Абыз кандайым сизди ушул аялдардын укугу, кыз келиндердин укугун талашып, түрдүү маселелерге баягы коңгуроо кагып келген активист катары дагы билебиз да. Бүгүн ушул нерсени мен байкагандан, анткени мен өзүм дагы сиздин сабактарыңызга катышып калган жагым бар. Анан бир нерсени мен баса белгилеп кетсем болот. Бизде айтышат да, четтен алып келди, билимдерди башка жактан алып келди дешет да. Бирок ал түшүнүктү менин түшүнүгүмдө сиз кайра эле биздин өзүбүздүкүнө мисалы да кыргызчалаштырып окуткан окууларыңызга мен өзүм катышып калгам да. Ошонун мындай натыйжалуу, сиңимдүү, анан баягы өзүбүздүкүнө айкалыштырып жасаган сиздин сабактарыңызга катышуучу катары мен белгилеп кетким келип атат да. Ушул сабактарды чындап сиз четтен алып келип, эл аралык стандарттар бар дейли, ошолордун баарын карманып, бирок ошол эле убакта баягы өзүбүзчө жасап өткөргөн баягы тренингтериңизди кантип даярдайсыз? Чындап эле мен мындай байкоом бир жагынан эле да, бул кыйын болуш керек, бирок ошол аракетиңизди көрүп жүрөм да. Бул чындыгында жеңилдикке жатпайт. Бул багытта мисалы мен да тынымы жок окуп турам. Себеби аны билимди албастан туруп эле ошол эл аралык деңгээлдеги кабыл алынган мисалы аябай чоң резолюциялар бар. Мисалы Бириккен Улуттар уюму тарабынан деле Кыргызстан аябай көп резолюциялар ратификациялаган да. Мына ошолор кабыл алынгандан кийин ошол түрдө эле иштеп кете албайт да. Себеби бул жерде биздин мамлекеттин, биздин ушул мамлекетте жашап аткан адамдардын каада салт урп адаттары, анан мындай тутунган кандайдыр бир өзүндөгү менталитет, жана ошондой эле өзүнүн коомубузда калыптанып калган кандайдыр бир стереотиптердин баардыгы бар. Алар кээ бирде тоскоолдук берет, алар толук кандуу иштеш үчүн. Бирок ошол эле мезгилде мына ушундай өзгөчөлөнгөн айырмачылыктарды эске алыш керек да. Ошол себептен жанагы эл аралык деңгээлде келген ошол ыкмалардын баардыгы биздин коомго кирердин астында бизде мындай адаптация деп коет да. Ошол ыңгайлашыш керек. Ошол ыңгайлашып аткан мезгилде мисалы Ош шаарында жашап аткан мисалы айымдардын кандай өзү үчүн баалуулуктары бар да, кандай каада салттарды сактанышат, жана келечекте алдыга өнүгүп аткан мезгилде эмнени мындай баалуу же мындай приоритеттүү багыт кылып эсептешет. Ошол эле мезгилде көлдү алсак болот, Ысык көлү болбосо Талашты алсак болот, Нарынды алсак болот да. Демек ушул биздин Кыргызстандын баардык дубанында жашап аткан айымдар деле бири бирибизден толук кандуу айырмаланып турабыз да. Ошол өзгөчөлүктөр баарыбызда бар. Билимибиз боюнча деле, жашаган жерибиз боюнча, жеген тамак ашыбыз, кийим кечегибиз боюнча, келечектеги пландарыбыз боюнча, кыялдарыбыз боюнча да, мына ушулардын баардыгын эске алыш керек. Анан ыңгайлаштыруу деген ошол да. Ошолорду эске алып, ошол жерде ошол адамдын укугу корголуш керек да. Ал ошол биз ошол аябай бул мына биздин чөйрөгө жаңыдан кирди бүгүнкү күндө инклюзия деген мурунтан эле билим берүү тармагында бар болчу. Азыр болсо мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ушу инклюзивдүүлүктү эске алуу деген жаңы бөлүкчө киргизилди да. Демек биз инклюзивдүүлүктө сөзсүз түрдө адамдар кайсы бир өзүнүн физикалык жактан гана өзгөчөлүктөр жөнүндө сөз кетип аткан жок бул жерде. Ар кандай эле адамдар кайсы бир убакытта, кайсы бир мындай мамлекетте жүргүзүлүп аткан бир коомдо болуп аткан бир иш чаралардын алкагында ал инклюзивдүү болуп калышы мүмкүн да.
кандай бир кырсыктарга кабыл болуп калышы мүмкүн, же кайсы бир деңгээлде билим албай калышы мүмкүн, кайсы бир деңгээлде мисалы татыктуу жанагы айлык акка жетпей калышы мүмкүн дегендей бир инклюзивдүүлүк менен айырмаланат да. Ошолорду эске алып, андан кийин ал биздин Кыргызстанга мындай толук кандуу кирет да бул ыкмалар. Ошон үчүн жанагы бир эле мыйзамдуулукту эмес, ошол кадасал түрк адатты, ошол инклюзивдүүлүктү жана эми акыркы мезгилдерде коомдо бул дүйнө жүзү боюнча аябай катуу талкууланып атат. Бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүүсү адамдардын биздин жашоо шартыбызды, жашоодогу биздин ыңгайлашкан ордубузду өзгөртөт. Ошол себептен ушуларды дагы эске алып, андан кийин ал биздин коомго кирилет да. Ошон үчүн эми бизде тажрыйба аябай эле убакыт көп болуп калбадыбы. Мисалы мына 30 жылдан ашуун иштеп аткан болсок, мына ушул жерде жакшы ыңгайлашкан үчүн кайсыл аудиторияга барбасаң дагы ал аны туура эле кабыл алып атат да. Туура кабыл алат жана өзүнүн жашоосун өзгөртө алат да. Ушундан улам эле дагы бир суроо, Азканайым, сизди ушул гендердик теңсиздик маселесинде жүргөн адис катары, анан феминизм деген түшүнүктү өзүңүз билесиз, буга чейин аябай көп ушул түшүнүктөрдү ар кандай кабылдоолор болуп келген да. Бүгүн ушул бир аз мындай пасаңдап калгандай болуп атабы, же кандай сиздин байкооңузда? Негизинен эле эми мисалы аялдын укугун коргоп, аялдардын мисалы кыймылын да мисалы алдыга жыргыза турган ошондой кыймылдар, ошол феминисттик көз карашта адамдар бар. Ал мындай ар мамлекет ар түрдүүчө болуп турушу мүмкүн да. Ал мисалы басаңдап калды деп деле айта албайм, себеби адамдардын ушул аялдар кыймылына болгон көз карашы өзгөрдү. Бул деген жаман эмес экенин түшүндү. Бул чындыгында эле кыздар, келиндер, апалар, энелер мисалы өздөрү ошол жашоодо эркектер сыяктуу эле эмгектенип, эркектер сыяктуу эле бирге билим алып, эркектер сыяктуу эле бир кесипти тандап, ошол өзүнүн жолдошуна, өзүнүн байкесине, өзүнүн атасына, инисине жардамчы боло турган болсо, бул коомдо эч кандай тоскоолдук эмес экендигин. Бирок ал кайрадан ошол үй бүлөнүн бекем болушуна, балдардын билимине, коомдо адамдардын өзүн алып жүрүшүнө да, коомдогу жүрүм турум маданиятына аябай мындай оң жактан позитивдүү жардам берери бүгүнкү күндө коомго кеңири эле жетип калды да. Ошон үчүн мен деле ошол гендердик теңчилик, айымдардын саясатка катышуусу маанилүү экен боюнча айтып калган мезгилде тынчтыкты курууга мындай аялдардын үнү керек, жергиликтүү деңгээлде чечим кабыл алып аткан мезгилде аялдардын үнү керек, себеби алар дагы өзүнүн муктаждыгын айтат. Президенттин мына ушул жарлыгы жөндөн жөн чыкпады, аялдардын лидерлигин колдоо деген бул деген сөзсүз түрдө эле лидер болот десе эле министр болуш эмес. Ал деген ошол үй бүлөдө дагы ошол лидер айым өзүнүн артында ошо бир нече адам менен баарлашып, ошолордун маселелерин бирге чечкенге өзүнүн көз карашын, ой пикирин киргизет да. Ошон үчүн мына ушулардын баарын тизмелеп эгерде алып келип карай турган болсок, бүгүнкү күндө ошол мени менен кошо кызматташкандар, мисалы сын пикир ойлору менен айткан адамдар баардыгы бүгүнкү күндө ошол гендердик теңсиздик, мындай гендердик теңчилик керек экендигин, теңсиздик бул жакшы эмес абалга бизди түртүп алып бара тургандыгын түшүнүшөт да. Ошол себептен мен аябай ыраазы болом биздин мамлекетте ушундай кандай десем баягындай трезвый ум деп коет го, ушундай жакшы ой пикирлер менен мырзалар, айымдар ушул тууралуу жакшы баарлашууга баратабыз да. Аябай жакшы. Азканайым, сиз менен баарлашканда, сиз менен сүйлөшкөндө ушул лидер деген сөздү ар ким өзүнүн деңгээлинде же өзүнүн түшүнүгүндө түшүнүп келет экен да. Анан лидер, айым деген бул ким? Жанагы мен ошол эсимде 98-99 жылдары жаңыдан ошо лидер деген пайда болду, кийин чемпион деген пайда болду. Мисалы ар түрдүү мындай коомубузга жаңы терминдер кире баштады да. Анан лидер десе кээби каяктан мындай лидер болот элең деген сыяктуу болупчу. Бирок бүгүнкү күндө мына азыркы эле жанагы биздин айткан ошол президенттин аялдардын лидерлигин колдоо программасынын алкагында резервде турган мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын резервиндеги 100 аялды айырылып, официалдуу түрдө аялдар лидерлиги программасы бүтүштү да. Бул биз үчүн аябай чоң мындай көрсөткүч деп койсом болот. Менин ал жерде катышуум, салымым аябай көп болду. Анан лидер айым деген бул коомго керектүү адам, аял. Лидер айым деген бул үй бүлөсүн кошо бага алган, үй бүлөсүнө тартип, билим, тарбия бере алган айым. Лидер айым деген бул мамлекеттик муниципалдык кызматка тартылса, ал ошол жердеги иштин мыкты профессионалы.
лидер айым деген эч убакта мисалы мамлекетке артка тартпаган, андан тескерисинче мамлекеттин өнүгүүсүнө өзүнүн салымын арнай алган, кошо алган айым. Ошол эле мезгилде лидер айым бул мындай билимдүү, анан бүгүнкү күндө эми аябай өжөр болуш керек болуп атат. Өзүнүн убактысын туура бөлүштүрө алган айым. Үй бүлөсүнө бөлүштүрөт, жумушка бөлүштүрөт, андан сырткары дагы коомдук иштерге дагы өзүнүн убактысын туура бөлө алган айым да. Ошон үчүн салыштырышыбыз керек. Ошондо бизге коомго кандай айым керек? Лидер аял керекпи же ошол жанагы биз айткан көрсөткүчтөрдүн баарын артка тарта турган адам керекпи? Ошол себептен коом өзгөргөн сайын аялдардын лидерлиги биз үчүн аябай маанилүү болуп атат да. Биз эч убакта мисалы мурунку кылымдарды карай турган болсок, ошол мезгилдин да лидер айымдары болгон. Бирок алардын сапаттары, аларга тиешелүү болгон сапаттар ошол мезгилде бүгүнкү күндө жооп бербейт. Бүгүнкү 21 кылымда бул сапаттар толук кандуу өзгөрдү. Бүгүнкү күндө билимдүү, жаңы технологияны түшүнгөн, адамдар менен баарлашып мамилени түзө алган, тынчтыкты коргогон, өнүгүүгө багытталган, дайыма жана билим алууга мындай даяр, активдүү жаран, өзүнүн баягы лидер айымдын ден соолугу дайым чың болуш керек, баягындай аябай смелый болуш керек, күчтүү болуш керек да. Анан баягы справедливости да, ушуну сакташ керек да. Бул бүгүнкү күндөгү коомдун талабы. Ансыз болбосо анда болбойт. Демек ушудан кийин деле көрүүчүлөр өздөрүнө өздөрү кандайдыр бир деңгээлде ооба жок деген суроого жооп берет деп ишенем. Анан Кыргызстанга лидер айым керек бүгүнкү күндө. Абыскан айым, биз ушул көп темалардын алкагында сүйлөшүп атканда дагы бир суроо болот да. Албетте сиз буга чейин бир сөзүңүздө айтып кеттиңиз. Стереотиптер, түрдүү көз караштар буга чейин болгон, азыр деле бар, мындан кийин деле боло берет. Алар менен күрөшүүнүн мисалы жок дегенде ал түшүнүктөрдү башкача бир өзгөртүүлөргө айрымдарына да ушулардын кайсынысы натыйжалуу болуп атат деп эсептейсиз сиз? Негизинен ушул аялдардын лидерлиги, аялдардын мисалы мамлекеттик муниципалдык кызматка тартылышы же дагы негизинен бизнес чөйрөсүндө аялдардын баягы 24 саат убактысын кетирип аткандыгы, мына ушулардын баардыгы мындай коом тарабынан кээ бирде сын пикирге алынып калат да. Аялдын орду бир аз бөлөкчөрөөк эле дегендей айтылат да. Бирок ошол эле мезгилде мына ошол айымдардын ошол сын пикирлер айтылып аткан мезгилде биз көбүнчө айтабыз да, ушул жердеги эң чоң мындай тоскоолдук бул ошол мисалы жакырчылык, мисалы да, анан ошол стереотиптер, анан мына биздеги ушул миграция мисалы да, анан ошол баягы туруктуу өнүгүү болбой аткан болсо, кооптуу чөйрө болуп калган болсо, анда адамдар башка жолдорду издей баштайт да, сөзсүз түрдө. Себеби тынч, коопсуз чөйрөдө бактылуу мындай жетишип, өзүнө мындай жакшынакай үй бүлө түзүп алып жашагысы келип калат. А эгерде ошол маселелер болуп калган мезгилде, анан сын пикир бир жыныска карата айтыла баштайт да. Бул мындай болуп калды, анан ушу миграцияда эле жүрөт, баласын тарбиялабады, анан дагы бир башка ой пикирлер. Дүйнөлүк практика бар негизинен эле. Эгерде коом тарабынан аялга же эркекке кандайдыр бир деңгээлде бир ой пикирлер мындай таңуулана турган болсо, сенин ордуң ушундай, сенин ордуң башкача болушу мүмкүн эмес деп таңуулай турган болсо, анын чечүү бир гана жолу бар. Ал башка жолду да талап кылбайт экен да. Аны менен көбүнчө биз ошол стереотиптер менен күрөшөбүз дейбиз. Көбүнчө ушундай зордук зомбулук маселеси боюнча мырзаларды, эркектерди аябай күнөөлөп калабыз да. Бул деген болгону эле бир гана билим берүү, билим менен гана алып чыгат экенбиз да. Биз ошол чөйрөдө эгерде ошондой билимге муктаж болгон адамдарды тартып ошол билим аркылуу гана өзгөртпөсөк, ошол коомдо жашап аткан адамдардын аял болобу, эркек болобу, алар сөзсүз түрдө өздөрүндө калыптанып калган ой пикирлер менен ошондой чечимге келе берет да. Ошон үчүн билим аркылуу биз коомдо адамдардын бири бирине болгон мамилелеринин маданиятын өзгөртсөк болот да. Бул аябай чоң жумушту талап кылат, бирок бул жасаса болот. Себеби маданияттуу адамдар алар эч убакта кошунасы менен катуу сүйлөшпөйт. Жолдо дагы бир башкача окуяларга коомдук жайда кабыл боло турган болсо, алар менен ушул баарлашуу алкагында гана сүйлөшүп кетет, күнөөлөбөйт бирөөнү, бирөөнүн мейкиндигине кол салбайт, бирөөнү кайсы бир өзгөчөлөнгөн белгилери менен жана инклюзивдүү белгилер менен кемсинтпейт. Алардын
негизинен эле бул үй бүлө жакыр жашачу бүгүн деле ошого жетпептир деп коюшат да адамдар. Бирок аны кемсинтим деп ойлобойт. А тигил адам аны аябай өзүнө катып алат да. Ошол себептен ушул эл аралык кайра эле ошол эл аралык ошондой жакшы бир инструмент бар. Биз коомдогу адамдардын бири бирине болгон ошол мамилесин, тилектештигин, өнүгүүсүнө болгон көз карашын, аң сезимдерин да баардыгын ошол жердеги маданиятты маданий жанагы мамилелер аркылуу гана өзгөртүүгө бара алабыз да. Ошон үчүн бизге билим гана керек. Билим аркылуу гана биз коомду өзгөртө алабыз. Аябай жакшы, Абаскан айым. Ушул окууларыңыздан миңдеген биздин айымдар өтүп атпайбы? Анан сизди ушул көбүрөөк сыртта жүрүп калганыңызды билебиз. Биз сыртка чыкканда ошол мамлекеттин жүзүн дагы көрсөтүп келебиз да. Келиңиз сиз менен баягы эл аралык мамилелер, достук тууралуу сүйлөшсөк да. Биз билгенден сиздин ошол чет мамлекеттерде ушул тармакта аялдар, лидерлик, дагы башка ар тармакта ушул сиз өзүңүз күткөн досторуңуз дагы бар да. Ошо жогоруда да белгилеп кеттиңиз, баягы улуттар аралык мамиле, достук туурасында дагы айтканыңызда, сиз дагы чет мамлекетке ушул иш сапарлар менен, жумуш сапарында чыкканда сөзсүз биздин Кыргызстандын жүзүн көрсөтүп келүүдөсүз. Мисалы океандын нары жагы Америкага чейин барып, ошол тармакта иштешип келген сиздин ушул жагыңыздан дагы бир учкай кеп болсун. Сыртка чыкканда биз ушул өзүбүздү кандай таанытып келебиз жана мисалы Кыргызстан дегенде кандай билишет? Аябай сонун экен. Негизинен эми акыркы эле ошол бир чоң эл аралык мындай иш чарага катышып калдым. Ал жерге Бириккен Улуттар уюмунун ошол Нью-Йорк шаарында атайын аялдардын статусу боюнча чоң жылга өткөрүлө турган чоң конференция бар. Ошого катышып келдим. Ошол комитеттин жумушу негизинен эле ошол Бириккен Улуттар уюмунда. Анан ал жерге Орто Азия катышты өкүлдөрү. Негизинен 194 мамлекет катышат. Жылга ошол март айында ушундай дүйнө жүзүндө топтолуп, аялдардын абалын жакшыртуу боюнча кайсы мамлекетте эмне деген ийгиликтер болуп жатат, кайсы мамлекеттер кандай мындай бир мындай тагдырларга дуушар болуп калып атат. Азыр эми бир нече мамлекеттерде тынымы жок жана согуш жүрүп аткандыгына байланыштуу аялдардын жана кыздардын абалдары кандай болуп атат. Мына ушулар жөнүндө аябай чоң талкуулар болот. Мен ошол платформага барып катышып калдым. Негизинен барган күндөн баштап эле мындай Кыргызстанды кандай карашат, тааныган адамдар дагы бар, тааныбаган адамдар бар. Эми ал жерге ар бир ошол дүйнө жүзүндөгү 194 мамлекеттин активисттери, анан ошол аялдар маселеси боюнча иштеген уюмдар, мамлекеттик уюмдар, муниципалдык уюмдар жана ошондой эле ошол жарандык коомдун активисттери катышышат да. Анан ошондо анан өзүңдүн мамлекетиң тууралуу айтып каласың башында ошол 7 миллион калкы бар, ушул жерде жайгашканбыз депчи. Анан сыймыктанып айтасың. Көп быйылкы ошол сыймыктанып турган 1-2 белгиси бар да. Анан алар бизде айтышат, силер кичинекей мамлекет болгонуңар менен силер аябай ынтымагыңар күчтүү. Анан силерде социальный сплоченность, социалдык жактан мындай биримдик күчтүү экенин биз дайым даңазалап айтып келебиз да. Негизинен эле Кыргызстанда карай турган болсок, ошо пандемияда дагы бир өзүнчө бир ушундай аябай чоң башка мамлекеттерге салыштырмалуу бизде элдин биримдиги аябай күчтүү экенин биз көрсөтө алдык. Бири бирибизге көрсөткөн жардамды айта алдык. Тыйыны барлар кичине жыйнап адамдарга жардам бергенибизди да көрсөтө алдык да. Ошон үчүн бизде ушул социалдык жактан биримдүү мындай, ал биримдүүлүк биздин өзүбүздүн тарыхта деле бар. Биз негизинен эле ошол мурунтан эле жанагы аябай ушул эл аралыктар бизге таң калат, башка мамлекеттегилер эми силердин аябай сонун боз үйүңөр бар дейт да. Боз үйдүн бурчу жок дейт, бул силерге тегиздикти берет дейт да. Ооба, аксакалдар төргө отурат, мисалы бияктан кызмат кылгандар бар, анан жаштарына карап отурат, берилген устукан да ошентип тартылат, бирок тегизсиңер дейт да, силердин ортоңордо барьер жок дейт. Мисалы чоң апа, чоң аталар деле бизди угат, тайата тайнелер деле угат, мисалы кийинки муунду ушундай эркин түзүлгөн, ушундай коопсуз түрүлгөн үйдө чоңойгон адамдарбыз да, мындай ата тегибизди караса. Бүгүн деле ошол бизде бар. Биздин каныбызда бар. Биз ошол эркиндик дегенди, теңдик дегенди жактырган калкпыз да. Ушул тууралуу аябай маалыматтар бар, мамлекеттер бар. Бизге кызыгып, бизде эми бүгүнкү күндө ошол аябай биздин табигый жаратылышыбыздын бай экендиги, бизде бүгүнкү күндө ушунчалык абанын таза экендиги, Кыргызстанда түрө кыдыра турган болсок, ушунчалык жакшы эс ала турган жайларыбыз көп экендигин көбү карап билишет да, себеби биз ушундай ресурстарга байбыз. Ошонун ортосунда эми мен мамлекеттердин атын атабай эле коеюн, кайсы бир мамлекеттерге салыштырмалуу биздин Кыргызстанда билимдүү адамдар көп.
бизде аябай биз адамдар менен тил табыша алабыз, ошолордун тилинде сүйлөшө алабыз, анан аларга өзүбүздүн мамлекетти айтып бере алабыз да. Ошон үчүн Кыргызстан дегенде мындай узактан алыс көрүнүшү мүмкүн, ошол океандын ар жагында Америкада. Бирок сыймыктанып айта турган мамлекетпиз да. Ошонун быйыл ошол барганда биздин Бириккен Улуттар уюмундагы биздин өкүлүбүз Аида Касымалиева айым бизди ошол тосуп алып, аны менен жолугушуп, анан биздин эмгек министри кошо барды, Равшан Сабиров мырза. Анан биз ошо барганда бизде мыйзамдарда деле башка мамлекеттерге караганда биз астыда экенибиз көрүнүп турду. Бул экөөнү белгилегим келет. Бири бул мисалы эгерде биз өзгөчөлөнгөн баланы багып аткан болсок, бизге мамлекет тарабынан жөлөк пулдун төлөнүп берилиши бул энелер үчүн, балдар үчүн эң чоң мындай шарт. Бул башка кээ бирки мамлекеттерде бул каралган эмес экендиги дагы. Анан дагы бир мени байкадым, ошол башка мамлекеттерден салыштырмалып, ошол аялдардын лидерлигин официалдуу түрдө мындай колдогон эч кандай жарлык жок экен. Бизде ушул жарлыктын бар экендиги мага аябай күч берди да. Мен айттым, баргандан кийин толтура жумуш жасайбыз. Бул деген биз үчүн мындай чоң мындай жолду ачып коюптур. Демек биз баарыбыз коомго пайдалуу адам болгон айымдарды кайра тарбиялап көбөйтүшүбүз керек экен деп. Анан дагы бир мындай эми аны эки түрдүүчө талдаса да болот экен, бирок биз эми мындай позитивдүү жактарын карай турган болсок, бүгүнкү күндө Кыргызстанда акча каражаты боюнча маселе анчейин жок экен да. Негизинен каражат бардык жерде бар экен. Эгерде айымдар, жаш кыздар билимдүү да боло турган болсо, ошол каражаттарды туура алып, туура иштетсе болот экен да. Негизинен бул деген ошол финансылык булактардын бардыгын билип, финансылык сабатсыздыкты жоюп, мисалы ал боюнча дагы бизде программа аябай сонун Кыргызстанда. Ошон үчүн мен салыштырмалуу Кыргызстан элин, Кыргызстан деген мамлекетти өзүнчө эркин жашаган, ошол жерде өзүнүн элин сыйлаган, жана ошондой эле эгерде башына оор турмуш бир түшүп кала турган болсо, мындай бириге алган да, эч кандай мындай өзгөчөлүктөргө карабастан да, ошол эле мезгилде өзүнүн мамлекети үчүн мындай сыймыктанган адамдары бар мамлекет сыяктуу көрүп келдим да. Келгенден кийин аябай эмем көпкө чейин жүрдү, жанагындай демим кетпестенчи ушундай деп. Анан кайра эле баягы күндөгү жумушта. Анан унутуп кетесиң, бирок сыртка чыкканда Кыргызстан менин өлкөм, менин мамлекетим деген эме жүрөгүмдө жашайт да. Аябай сонун. Сонун подкасттын фишкасы дагы өзү ушундай болот да, Оскан айым. Келиңиз анда сизди ушул Кыргыздын патриот, мыкты, дем күч берген айымынан дагы бир мотивация болсун. Бүгүн аябай көп айымдар билим алышат, албетте, бирок билим ар тараптан ар ким ар кандай алып атышат да. Ошол эле кезде биз ушул сонун подкасттын ар бир чыгарылышында өзүнүн ушул тажрыйбасына таянып, ошол басып өткөн жолуна таянып, мисалы сиз ушул багытта 30 жылдан ашуун деген бул эбегейсиз чоң эмгек. Бул эмгегиңизди азыр мындан кийин деле улантып атасыз. Көптөгөн кыз келиндерге анда эмесе сизден мотивация болсун. Мен жакында бир адамдын ушундай бир өзү тууралуу жазган окуясын окуп калдым. Анан бүгүн эми маалымат аябай көп, социалдык тармактарда көп, телевидениеде көп, радиодо көп, мына ушундай сонун подкасттар көп. Анан ошол жерлерди угуп атканда адамдар, мен дагы ошо көрүүчү катары дайыма көрөм, анан ошол жерден жакшы бир нерселерди алып калам да. Анан мага ушул аябай жагып калды. Мен башкаларга дагы көрүүчүлөргө да ошону сунуштайт элем да. Мен бүгүнкү күнгө чейин ушул Демилгелди ишкер аялдар коомдук фондунда 100дөн ашык проекттин иш жүзүнө ашырыптырмын. Ар бир ошол жасалып аткан ошол демилгенин өзүнүн максаты бар. Ар бир жасалып аткан ошол демилгеде адамдар бар. Ошол адамдардын жашоосу өзгөрүш үчүн деп жасалат да. Анан ошол кечеги ошол окуган эмеде, окуяда ал жазып атат да. Ушул менин турмушум, менин жашоом бул менин проектим да. Бул мен өзүм жазган проект. Мен өзүм жазып атам, дагы деле ошону түптөп атам, бул жагына кошуп атам, керек эмесин алып атам, кайра кооздоп атам, бирөөдөн кеп кеңешти алып киргизип атам да. Ошон үчүн биз баардыгыбыз өзүбүздүн жашообуздун проектинин өзүбүз ээсибиз да. Биз кандай кылсак, ошол жашообуз ошондой болот да. Да, кайсы бир жерлерде кичине бир мындай жардам керек болот, колдоо керек болуп калат да. Бирок ошол нерсеге карабастан эмнени кыялданып, эмнени эңсеп атсак, ошо менен күрөшүш керек да. Ошон үчүн баарыңарды чакырат элем. Жашоо бул тынымсыз күрөш. Жашоо бул биздин эң маанилүү бөлүгү да. Ошон үчүн жашообуз узак болуш керек, бактылуу болуш керек. Ал сиздин колуңузда. Ошон үчүн өзүңүз аракет кылыңыз.
Аябай сонун сизге ыраазычылык билдирип өтөлү Абаскан айым. Кийинки сонун подкасттарга дагы чакырып, сизди конок катары, кадырлуу конок катары ушундай чыныгы жашоодон, турмуштан алынган ушул сиздин кеп кеңештериңиздерди, ушул мотивацияңызды биздин көрүүчүлөргө тартуулап бере берели. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайлы, аманчылыкта жүз көрүшөлү. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сонун подкасттын бүгүнкү чыгарылышында өзүңүздөр күбө болгондой ушул 30 жылдан ашуун аялдар, кыз келиндер, укук жана ошондой эле өнүгүү баардык темалардын үстүндө жана 100дөн ашуун долбоорлорду ушул ийгиликтүү иш жүзүнө ашырып келген ошол көптөгөн биздин үй бүлөлөрдө, көптөгөн биздин өзүбүздүн жарандарга өзгөрүүлөрдү тартуулап келген активист, ушул Демилгелүү ишкер айымдар коомдук фондунун директору жана ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаты, мындан кийин дагы ушул ар тармакта өзүн көрсөтө билген мыкты лидер айым Абаскан Ормонова болду. Кийинки подкастта биз сиздер менен дагы ийгиликтүү каармандар менен сиздерди жүз көрүштүрүп, программаны сиздердин назарыңыздарга тартуулай бермекчибиз. Саламатта калыңыздар.